справкасы даяр болсо, паспорты алдын ала даярдалып атса, аэропортко частный самолет учуп келип атса, бүгүн бул жерде отурган биздин өкмөт мүчөлөрү, Бош прокуратура баары мыйзамдуу деп атса, буну кандай түшүнсөк болот деп атам да. Түшүнө албай атам да. Шамиле Эсенжанович, Батукаев жөнүндө Сатыбалдиевке да доложить еттиңизби? Кетип атат деп. Качып кетип атат деп. Чыгарып жатабыз. Нет, ну все шло в рамках процедур, которые предусмотрены постановлением правительства. Нет, я имел в виду. Он знал об этом, знал, да? Сатыбалдиев. Кто? Сатыбалдиев, премьер-министр, знал об этом? Я ему не докладывал об этом. Ага. Эта информация была у меня. Она не заслуживала того, чтобы я ему передавал это. Ага. Атамбаев билди беле ушул жөнүндө? Я не могу знать это. Я никому не докладывал. Буну мыйзам негизинде деп алтып олтуруп, биз бүткүл дүнөнүн алдында өзүбүздүн алсыз мамилет экендигибизди, ушундай вор закондорго кол куушуруп, ушулардын чегинен, ушулардын айтканы менен болуп калганыбыз жөнүндө бир таасир калтырып атат. Экинчиден, Батукаевдин чыгышып кетиши мына байтан бери айтылып атат, мыйзамдын чегинде деп. Бул долгуй атайын даярдалган иш катары карасам болот. Себеби бул только акчага сатылган адамдардын гана аракети менен ушундай иш болду.